ошол деп сөз козголуп атат. Не дейсиз ушуга? Эмне дейсиз эмес. Модумаров ушуну талап Кылып да дейли. келет. Нечен жылдан бери келет. Себеп айтып атпаймынбы? Өзгөчө макам бериш керек. Өзгөчө макам бериши керек. Баткен областынын жетекчисине өзгөчө макам бериш керек. Ички иштер башкармалыгы, прокурор кызматы, жанакы военком дегендер, коопсуздук кызматтары мына ушул сыяктуу жетекчилер түздөн түз губернаторго баш ээ турган макам бериш керек. Убактылуу. Ошол маселелер чечилгенге чейин. Мен жана айтпадымбы? 7 баланын бирөөсү ооруп атса, бүтүндөй көңүлдү ошо балага буруш керек. Эгерде андай маселе чечилбестен кичинекей нерсеге Бишкектин оозун карап тура берсе, бул маселе чечилбейт. Жалаң көз карама, ооз карамаларды алып барып коюп алганын кесепети. Мына 4 баланы камап, силер ушундай тополоң чыгардыңар дегендин өзү бир макал бар Кыргызда. Кышты Кудай урарда күн жылынып жаз болот, канды Кудай урарда өз элине кас болот деген. Эгерде ошол 4 бала жүрөгү жалындап көтөрүлүп чыккандан кийин ошолорду коркутуп үркүтүп, калган митингге чыккандарды коркутуп коебуз деген болсо, бул түркөй бийлик. Бизде көбүнчө жана башка чаап отурат да. Эмне үчүн башка жактагылар акырын тымызын жардам берип коет өзүнүн элине, байкатпастан туруп. Мына азыр Сапар мырза айтты, аскер адамдарына граждандык кийимдерди кийгизип, колдоруна акчаны берип, акырын киргизип коет. Алар колдоо көрсөтөт мамлекет. Биздикилер өз жерине, өз элине тикеден тике туруп түркүк болуп берем деген азаматтарды башка чапкылап турат. Демек, бүгүнкү жетекчилердин бүт баарынын алкымы ошол жактан таза эмес го деген ойго кетет. Рахмат, мен азыр айтып кетер элем. Исхак Абсаматович ушул убакытка чейин уже 30 мүнөттөн ашты, келген жок. Бирок деген жүйөлүү себеби бар болуш керек деп ойлойм. Анткени ушул убакытка чейин ал бир да жолу мындай кылган эмес да. Бирок ошого карабастан биз түз эфирде иштеп атабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз ушул теманы жарыялаганда Сапаралы Борбаев менен чогуу Самаркандек айылынын кеңешинин депутаты Абди Лаким уулу Аманбай келип отурат. Биз ушул адамга да сөз берип коелу деп чечтик. Сиз ушул позицияңызды сиз уктуңуз. Ушул убакытка чейин эмне болуп атканын, анан ким эмне позицияны айтып аткан, сиз өзүңүздүн позицияңызды айтып кетсеңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү майдан. Биз эл чек ара чыгыры боюнча эл тажады. Эл тажа бүттү бул саясаттын да оюнунан.